Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı atalar, apalar, bugün biz sizler menен süйлөшө турган сабагыбыз бул ыйман, ихлас жөнүндө, Кудайга берилүү жөнүндө сабак кылып атабыз. Ошондуктан биздин Кудай менен болгон мамилебиз, ихласыбыз кандай болуш керек? Мына ушул нерсени өзгөчө биз мына ушундай ыйык жерлерде жүргөндө, Аллахтын үйү Байтуллада, Макка, Мадинада жүргөндө ихласыбызды, Кудайга болгон ишенимибизди, берилүүбүздү оңдоп, өзгөртүп, кээ бирлерибизде эмне туура эмес буга чейинки балким ниеттер башкалар болгон болсо, жаңылап, өзгөртүп, оңдоп алууга дагы бир мүмкүнчүлүк. Анткени биз бул жерге ибадат кылуу үчүн ошонча километр алыстан Кудайды сүйгөндүгүбүз үчүн, пайгамбар сүйгөндүгүбүз үчүн ошого ашык болуп, ихлас менен ибадат кыла алып келдик. Ошол ихлас эмне экендиги жөнүндө бүгүн сөз кылып атабыз. Хузайфа радиаллаху таала анху менен бирөө келип ихлас жөнүндө сурады дейт. Ихлас эмне я Хузайфа деп сурады дейт. Мына ихлас жөнүндө сөз кылабыз деп атам. Ихлас эмне десе, Хузайфадан да келип сураптыр. Я Хузайфа, мал ихлас? Ихлас эмне десе, Хузайфа айтат: "Саалту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." Мен дагы билбейт элем пайгамбардан сурадым дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы Жебреилден сурадым дейт. Факала Жебреил алейхиссалам айтат: "Саалту Раббул Изза." Улуу Аллах Тааладан сурадым мен дагы дейт. О Раббим, бул ихлас деген эмне? Ихласты биз билбейт экенбиз дедиле. Аллах Таала айтты дейт: "Сиррун мин асрари." Ал ихлас, ихлас деген бул сиррун мин асрари, менин сырларымдан болгон бир сыр. Авдату ли qalbin liman istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ихлас бул менин сырларымдан болгон бир сыр, мен аны пенделеримден кимди сүйсөм, ошонун жүрөгүнө орнотом дейт. Ихлас Аллахтын секреттеринен болгон бир секрет экен, бардык адамга берилбейт экен. Аллах кайсыл жүрөктү сүйсө, ошол жүрөккө орнотомун, ошол жүрөктө гана бар бул ихлас деди. Бергенден кийин болот: "Ла яттали алейхи маликун фаяктуба, малакун фаяктубаху, ва ла шайтанун фаюфсидаху." Мен кайсыл пендемди сүйүп, анын жүрөгүнө ихласты орноткондон кийин, анын ихластын соогуну же ихластын берилгендигини бир периште кирип соогун жаза албайт, же бир шайтан кирип ал жерден ихластын бузуп сала албайт дейт. Аллах Таала кимге ихлас бере турган болсо, бул түбөлүктүү ыйман, ислам жолунда кадамдары бекен болот экен. Мен кайсыл пендемди сүйсөм, анын жүрөгүнө ихласты орнотом, аны шайтан дагы буза албайт, соогуну периште дагы көрө албайт дейт. Изан фамал ихлас. Демек, урматтуу аталар, апалар, ихлас эмне экен? Ихлас дегени бул ал-ихласу хуа ан тaqsuda bi amalika wajha Allah wahda. Ихлас деген бул кылган сооп ишибизде бир гана Кудайдын ыраазычылыгын максат кылуу. Башка нерсени кошуу эмес. La sharika lahu, эч бир нерсени шерик кошпостон жалгыз Кудайда амал кылуу. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kaf surасы 110 аят. Кимде ким Аллах Таалага жолугууну кааласа, анда ал салих амалдарды кылып, Аллахка болгон ибадатка эч нерсени шерик кошпосун дейт. Бүгүн көрүп атабыз, Каабанын тарабы пробка, умра сезону, Макка Мадинанын абасы салкын, кышта умра ибадат аябай күчөйт. Бирок барыңар ошол мен жүргөн Каабанын жанында жүрөсүңөр, бардыгынын колунда телефон. Мана биз аякта жүрөбүз, биякта жүрөбүз. Каабада таваф кылып аткан учурда, ошол таваф бул намаз сыяктуу эле ибадат. Ал учурда сөздү азайтыш керек. Телефонго таткан токтотуш керек. Бул намаз окуп атып телефон менен сүйлөшкөндөй эле сөз. Намаз окуп атып телефондо сүйлөшсөк болобу, болбойбу? Болбойт. Демек, таваф учурунда дагы мына ошол эмне ихлас менен, зикир менен, дуа менен, ошол кара таштын айланасында бир канча орундар бар. Дуалар кабыл боло турган. Ошол нерсенин кадырын, баркын билишибиз керек. Анан бардык эле нерсени мына кызыма жөнөтөм, келиниме жөнөтөм, балама жөнөтөм, досторума жөнөтөм деп, жанакы колдон келгенем, кебегенем телефон кармап тарта берген жакшы эмес. Ибадат Аллах менен болгон нерсе бул секрет болуш керек, сыр болуш керек. Андай боло турган болсо биз тез кабардан чыгып атпайбызбы? Дамла бул кандай болду? Тез кабардан чыгып атканыбыз бул кээ бирөөлөргө өрнөк болсун, үлгү болсун. Мына тез кабар менен Шумкар Дамыла менен Калыбек Дамыла менен ушунча адам умрага барыптыр. Максат Дамыла жүрөт, Абдушкур Дамыла жүрөт. Биз көрүп атасыздар, Калпакчандар Кыргызстанда жүргөндөй эле болуп атабыз. Бир жерге салам бергүзбөй калды. Аналар ham кептир, наркалар ham кептир депчи. Кошуналар дагы жүрөт, кошуналарыбыз жүрөт. Силер ham келдиңер деп. Бул Кудайдын берген нематы. Бирок мен айтайын дегеним, ошол нерседе жанагы кадырын кетирип албайлы. Реклама кылып мактанам деп башка кылам деп отурбасаң. Ибадат анын үчүн эмес. Бул мүмкүнчүлүк ал үчүн эмес. Ибадатты ошол эмне Кудай менен аябай купуя көбүнчө ошол берилип аткарганга аракет кылалы. Ал ибадату харакатун тахуму бихал жаварих. Ибадат дегени бул адам дене мүчөсү менен кылган ибадат. Басканын, кыймылдаганын, сажда кылганын. Ва ибадатул калб, бирок жүрөктүн ибадаты бул ан табтаги би хазил харака ридаллахи азза ва жалла гайра. Каабага келдик ибадат кылыш үчүн.
Бул дене менен боло турган иштер барын аткардык биз. Самолетко чыктык, бастык, кыйналдык, келдик. Жүрөктүн кыла турган иши ошол нерсени Кудай үчүн деп эсептеп коюу. Түшүндүңүздөрбү? Жүрөк ошол нерсени мен Кудай үчүн чарчап атам, Кудай үчүн таваф кылып атам, Кудай үчүн намаз окуп атам деп жүрөк ошол нерсени эске алыш керек. Айюхал ихва ал-кирам, урматтуу менин бир туугандарым. Якулуллаху азза ва жал, Аллах Таала мындай дейт: "Вал ихласу тасфиятул қалб ани шакки ва ширк." Ихлас деген бул ширктен, жаман нерселерден жүрөктү таза кармоо. Та'ламуна ширкун акбар. Бардыгыңыздар билесиздер, чоң ширкте. Бул чоң ширк эмне бул? Кудайдан башкага сыйынуу, теңирчи болуу, насарани болуу, яхуди болуу, бир куурчактарга сыйынуу. Ислам тарыхында окугансыздар, пайгамбар келгенгече ушу Кабанын айланасында буттарга сыйынат эле. Ширк бул некен? Кудайга шерик кошуу, Кудайдан башкага ибадат кылуу. Бул чоң ширк. Ал-муслимуна фил алам ал-ислами муафуна минху. Бардык мусулмандар чоң ширктен кутулган. Чоң ширкти эч ким кылбайбыз. Бардыгыбыз астагфирулла, кой мен Кудайдын кулумун дейбиз. Мен намаз окуймун, мен мусулманмын дейбиз. Бардыгыбыз Арслан Алай жаман көрөбүз. Бул капыр, бул зимани будит деди, башка деди. Анткени ал не? Теңир башка деп өзүн Кудаймын деп жүргөндүгү үчүн. Ал эми биз андан небиз? Кутулганбыз, аман калганбыз. Биз бардыгыбыз мусулманбыз. Валакин ал-мусиба фи ширкил асгар. Бирок биз мусулмандардын ортобузда кичинекей ширк бар. Мына ошол эң чоң проблема. Биздеги кичинекей ширк ал قال عليه الصلاة والسلام Şaddad ibn Aus, Şaddad ibn Aus деген сахабадан риваят кылат, аннаху бака, күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз ыйлады. Фақила лаху ма юбкик. Ой Аллахтын элчиси, эмне үчүн ыйлайсыз деп пайгамбардан сураганда, кала шай'ан сами'туху мин Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Şaddad ibn Aus ыйлап атат. Şaddad ibn Aus ыйлаганда, эмне үчүн ыйлайсың деп андан сурашса, ал айтат, пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'den уккан сөзүм мени ыйлатты дейт. Пайгамбар эмне деген эле? Ошол сөздү эстеп кетип, ошол сөз мени ыйлатты. Сами'ту Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem якул, пайгамбар мындай деген: "Атахаввафу аля уммати аш-ширк ва шахватал хафия." Үммөтүмө болор нерсенин аркасынан каалоосун эрчип кетүүсүнөн жана ширкке кирип кетүүсүнөн корком dedi дейт. Ширкке кирип кетүү экен? Кудайдан башкага сыйынып кетүү. Анан мен айттым дейт. Култу я Расулаллах, атушрику умматука мин бадик. Sen араң ушунча жыл дават кылып ашагыл мусулман калган адамдарың кайра дагы Кудайдан башкага сыйынып кетеби? Тоого, ташка, марзага, мүрзөгө. Кала, наам. Кала, ама иннахум ла я'будуна шамсан ва ла камаран. Ошондой болот. Кудайдан башкага сыйынып кетишет. Бирок алар айга, күнгө эмес, Кудайга эле сыйынат. Намаз окуйт, ва ла хажаран, ташка сыйынбайт, ва ла васанан, буттарга сыйынбайт, айкелдерге. Валакин юрауна би амалихим. Бирок алар кылган амалдарын реклама кылып, ошону менен Кудайдан башка ширк кылгандай болуп калат дейт. Кээде досторума мактанып коеюн деп селфи кылдыңыз, талкаладыңыз ибадат. Кудай үчүн кылынып аткан ибадат, досторум ажы десин деп туруп, ошолорго көнүп коеюн деген үчүн болуп калган болот. Ошондуктан ниеттерди аябай абайлайлы. Мен сүрөткө түшпөгүлө, видео тартпагыла дебеймин. Бирок ошондо ар биринде жүрөктөрдү контролдоп тургула. Ар биринде жүрөктөрдү контролдоп, Аллахым, ушул ихласымды бузуп койбо, ниетимди бузуп койбо деп туруп. Шариатыбызда рия деген нерсе бар, ана ал-кудва деген нерсе бар. Рия бул бирөөгө мактаныш үчүн. Мен тез кабардаштым, көрдүңөрбү? Биз ажыга бардык, Шумкардамла мен тез кабарда жүрөм деп сылкасын жөнөтөбүз. Көрүп кой, мына карасаң, мен ана ушунда жүрөм, ушу атакул менен баргам деп. Бул мактаныш үчүн. Ал эми экинчи түрү бул кудва деп коет шариатыбызда, үлгү болуш үчүн. Мен өзүм кедей болсам, башка болсам, ушу Аллахтын үйгө ашык болуп, сагынып, атакул менен барып келдим. Эми сен мага караганда дадыл элесиң, пулдуу элесиң, бай элесиң, жашыңыз дагы чоң, сизде барың деп туруп, үлгү болуш үчүн көрсөтсөңүз жарайт. Бирок мактаныш үчүн, мен ажымын десеңиз анда болбой калат. Кээ бирөөлөр бар. Мурага барып келдим десең эле, мурда келип кеткен, мен да келип кеттим деп айта албай эле, кайсы кесинсе да болдуңар дейт. Как будто ушу Меккеде чоңой, Меккенин бардык көчөлөрүн билгендей. Өзү адашып кетип, нече жол адашып кетип, 10 күн зорго жүрүп кеткен. Ажы башы нече жол бар ар жерден таап келген. Ошого карабай таза Меккени билген адам болуп, запасный адам десең биле тургансыз. Силер кайсы Меккеде болдуңар дамыла дейт. Биз Журиде болдук же Батылда болдук десең, ол каягыда экен, дейт. Биз Марвада болгонбуз деп коет. Муну мен эмне кылат? Өзүнүн умрага келгенин бир дамлага угузуп коюш керек. Мен деле баргам депчи. Эгер үлгү катарында айтып атсаңыз проблема жок. Бирок мактаныш үчүн, мен да болгом, мен да көргөм,
деп туруп не мен деле ажымын деп мактаныш айта турган болсок, анда чатак. Ошоның үчүн жүрөктү дайым не кылышыбыз керек экен, контролдоп турушубуз керек, урматтуу аталар, апалар. Абу Хурайра разияллаху таала анху, анна набий саллаллаху алейхи ва саллям قال: "Инна Аллаха якул, ана агна шуракай ани ширк." Аллах таала айтат, мен силер ширк коша турган нерселердин бардыгынан халымын, аларга муктаждыгым жок. فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فإنه منه بريء. Кимде ким мага эмес, менден башкага ибадат кыла турган болсо, мага ибадат кылып атып башка нерсени шерик кыла турган болсо, мактанып коеюн, көргөзүп коеюн деп, мен ал пендемден алысмын, мен алардан эмесмин дейт. Ибадатта кабыл болбой калат, урматтуу жамаат. Мин аламатил ихлас, эми ихластын белгилери бар. Дамла мен ихласуу эле экенбу, мен кантип текшересиз десеңер, термометр бар экен биякта. Текшеребиз, салып көрөбүз, түт деп сигнал жанабы, жанбайбы? Нормальный деп питишке болобу же крес болуп калабы? Сиздин ихласыңыз не экен деп туруп. Эми ар ким өзүн өзү карап турсун. Ихластын белгилери. Биринчиси: ан ясави амалука фис-сирри вал-алания, фил-батин ва-захир. Бирөө көрүп турганда да, көрбөй турганда да, ашкере жашыруунда ибадатыңыз бирдей болуш керек экен. Кээде бете Кабада Шумкардамланын жанында узак намаз окуйсуз. Аллаху акбар. Берилип турасыз. Мечитте башкада. Анан эртең үйгө барганда, ошко барганда, анан кийин мен куптан окуп чыгарган деп туруп, минге коюп аткан болсоңуз патырат, тоогдан жегенде эден жеп. Анда болбой калды. Жамаат көрүп турса дагы, көрбөй турса дагы намаз бирдей болсо, ушул ихластын биринчи белгиси экен. Кээде өзгөчө биз эркектер, жамаатта окуйбуз, мечитте окуйбуз, анан кээде үйдө окуп калабыз. Үйдө окуганда көбү сериал башталып калат, кино башталып калат деп сал тездетип берет. Ремикс кылып тездетип коет. Ошондо проблема бар дейт. Адамдар карап турганда кандай намаз окуйсуң? Жеке өзүнчө кандай намаз окуйсуң? Экөөдө айырма жок болгон болсо, ихлас зор экен. Биринчи белгиси. Түшүп атабы? Термометр иштеп баштадыбы? Болду. Мечитте кандай намазыңыз? Жеке эч ким көрбөгөндө өзүңүздүн бөлмөңүздө намазыңыз кандай? Ихластын биринчи белгиси. Экинчиси: ан ястау ал-мадху ва-заму индак. Бирөөдүн мактаганıyam, сени урушканıyam өзгөртпөш керек. Молодец, дамыла десе, көп кетпешим керек, зор маселе айтыппын депчи. Же бирөө, Шумкар жуда характериң оор экен десе, чөгүп кетпешим керек. Мен ушуларга ажы башчылыкты, сабакты Кудай үчүн кылып атам. Бул аксакал мени урушсаям түшүндүрүшүм керек, уруш мактасаям түшүндүрүшүм керек. Кой, мен соогун Кудайдан алам, бул аксакалдан эмес деп туруп, мени мактасаңарам көп кетпешим керек. Урушсаңар, мени урушту деп туруп таарынып калбашым керек. Не үчүн? Ниетим Кудайдын ыраазылыгы үчүн болуп аткан болсо. Ана эгер мындай болбой аткан болсо, экинчи термометр. Салып көрүңүздөр. Бирөө сизди мактаса дагы, мактабаса дагы ибадатыңыз кандай болуш керек экен? Бирдей болуш керек. Көбөм кетпешиңиз керек, чөгөм кетпешиңиз керек. Үчүнчү белгиси: алла татлуб шухуран ала амалика иллаллах. Үчүнчүсү, көңүл буруңуздар, кылган сооп ишиңди бирөөлөрдүн көрүшүн талап кылбайсың. Сүрөткө тартып чыгарып койбойсуң. Секин Facebook'ка коюп койбойсуң, Instagram'га жүктөп койбойсуң. Мана мен көчөдө бир тилем чыккатыгы, бүгүн биздин блогерлер башкалар туура көп сооп иштер кылып атат. Эми жаштарга үлгү болсун деп чыгарып аткандыр. Көпчүлүгү барып жанагы таразада болуп турган, алма сатып болуп турган, алмаңыз канча сом десе, 100 сом десе, 1000 сом берип, мен бүгүн үйгө барып дем алайын деп. Жакшы эми карыган аялды суукта башкада үйгө жөнөткөнү. Бирок ошол нерседе жүрөктү карап коюш керек. Кылган сооп ишиңди бирөөлөргө мактанбаш керек. Азирети Али айтат: бир дирхамды түндө бердим, бир дирхамды күндүз бердим дейт. Бир дирхамды көргөзүп, бир дирхамды көргөзбөй бердим дейт. Көргөзүп бергеним адамдарга үлгү болсун дедим, көргөзбөй бергеним Аллахым кыяматта өзүң менен эсептешип алам деп туруп, Кудай үчүн бергеним дейт. Бизде кээдечи дамыла мана ушул мешитке иштетиң дагы дуа кылып коюң дейт. Өзү 200 сом пул, мешиттин светиге hem жетпейт, алчы. Бир күндүк светиге hem жетпейт. Жамааттын көзчө жумадан кийин дамыла мананы алың дагы мешиттин бир кем каршысына иштетип коюң дейт. 100 берип аткансыз. Жаныдагы аксакалдарга көрдүңөр, мен мешитке садака берем деп эгер мактанып аткан болсо, иш жатак. Ихластын бир белгиси экен, көргөзбөй акырын жодойго сап коесуң. Кылган сооп ишиңди реклама кылбайсың дейт. Үчүнчү белгиси. Ва алла татлуб жаза ала амалика иллаллах. Анан рахматан күтпөйсүң дейт. Ушунча Шумкардамлага жакшылык кылсаң, бир мета рахмат деп койбойт десең чатак. Сен берип атканда Шумкарга бербе, сен Кудайды карыз кыл. Аллахым мен саңа эмес, Шумкарга берип атам. Шумкарга берип атам, бирок сенен талап кылам деп туруп. Анан кийин эртең салдан кийин Шумкар сөзүңдү укпай койсо, Шумкар адам болуп калдыңбы? Мен сага убагында нелерди бердим эдем деген болсоң, бергениң бардыгы соогу жокко чыкты. Кудай сактасын. Бирөөгө сооп иш кылганда не кылат экенсиз? Рахмат күтпөйсүз. Рахматты кыяматта Кудайдан аласыз. Урматтуу бир туугандар, ал-ихласу хува дину куллу, кыйла шатруд-дин. Ихлас деген бул диндин жарымы дейт кээ бир аалымдар. Кээ бир аалымдар бардыгы дейт. Ал эми туурасы, валакин ал-хакыйка хува дину куллу. Ихлас деген бул толук дин. Берилип ибадат кылуу мына ушул дин.
Mal ihlas yanfa'u kasirul amal wa qaliluh. İhlas menen bolgon köp ibadatdagı, az ibadatdagı пайдасын берет. Ал эми ихлассыз болгон азы дагы, көбү дагы пайдасыз бербейт. Канча көп иш кылбай ихлас жок боло турган болсо чатак. An Zayd ibn Arqam قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Men sizlerge Zayd ibn Arqam aytat, özüm aşçı nerse aytpayım deyt. Peygamber nerse aytkan nerseni jetkirip koyayım deyt. Mana men dagı Zayd ibn Arqam aytkanday, özümün sözüm emes, Peygamberдің de sözün sizlerge jetkirem. Peygamber me degen eken, Allahumma inni a'uzu bika min ilmin la yanfa. Paydasız ilimden sakta. Wa min qalbin la yakhsha. Korkpogon yürekten sakta. Wa min nafsin la tashba. Toybogon qaniyet kılbagan, mana ошол nafstan saktagın. Wa min da'batin la yustajabu laha. Ana sen kabul kılbay kalgan dualardan saktagın dep dua kılgan eken. Peygamber daim uşunu suraytышкан. Allah'ım qaniyet ber dep. Toybogon nafs toyboyt. Biz özgöçe Mekke Medine'den uşunday seni үйрөнөлү, урматтуу жамаат. Күндө намаздан кийин эмне атат? Жаназага тургуладып атат. Ассалату алал амват. Мына ушул нерсе секунд сайын адамдар өлүп атканы, саждага барып атканыбыз, сен да бир күн ушинтип кетесиң деген. Ошондон мына ушул Мекке Медина адамдардын көзүн ачыш керек. Эгер ушул ибадат, пайгамбар жүргөн жерлер өзгөчө күндө 10-15 адамга жаназа окуп атабыз. Көрүп атасыздар Кабада өлтөрдү. 10-15 адам тизип коюп жаназа окуп атабыз. Ошонун бардыгы сен деле бир күн ушулардайсың. Сенен кыйын болчу ошолор, сенен жаш болчу, сенен күчтүү болчу, сенен миллионер болчу, сенен мансаптуу болчу. Бирок бүгүн каякта? Ошонун бардыгын кылыш керек, биздин көзүбүздү ачыш керек. Эгер бул көздү ачпай турган болсо, кааласаң эртең өлүм көздү ачат. Бүгүн Кыргызстанда баары тополоң болуп атат. Кечетен бери кар, аэропорттор пробка, самолеттор учпай, рейстер задержка, суук болот экен, башка экенде мектептер дагы 10 күнгө дагы каникулун узартыптыр. Эмне үчүн? Күн суук болушу мүмкүн, кар катуу жаап койду деп. Суук болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Бирок бир нерсе бар, суук болсо ham, ысык болсо ham жердин тагында бардыгыбыз жатабыз. Эртең күн суук болбой калышы да мүмкүн, алар алдын алып. Күн суук болсо деле өлүп калбайт, үйү бар, башкасы бар. Бирок биз биле турган бир нерсе бар, биз даярдана турган бир нерсе бар, бул кааласак, каалабасак, ушул чилденин 40 градус суугунда зактап топурактын, ылайдын астында каларыбыз чындык, ошол күнгө даярданышыбыз керек. Ошоның үчүн бүгүн ихласыбызды оңдошубуз керек. Бүгүн кээде адамдарга мактанганыбыз менен биз мактанган адамдар эртең кабырда биздин жаныбызда чогуу жатпайт. Бүгүн биз досума көрүнүп коеюн, кошунама көрүнүп коеюн деген менен алар биз менен чогуу жатпайт. Бир да баланы көрө элекпиз. Дамыла. Атам ушунча 10 баланы чоңойтт эле. Бүгүн мен жанында кошо жатайын деп туруп, кабырынын сыртында бир төшөгө апарып уранып жаткан бир да бирөө көрө элекпиз. Көмүп коюп сразу кайтат. Келген конокторду узатайын деп. Демек, канчалык кыйын болбойлу кабырда жалгыз өзүбүз жооп беребиз. La yagurrannaka al-madihun ve la yadurrannaka al-qadihun. Seni maqtaganlar özünce maşırlanıp örbesin, jaman deganlar seni çöktürüp örbesin. Ha? Kede biröler aytat. Damla men hem tüzügele bolsam керек, hem harakat kılam, başka kılam, Kuday üçün kılam, köp soğuş dermişimge aytpayım, başka kılayım dep. Kebiröler sen oşançım gün. Taksır hem, kanem sizdey bolsam, balamatını sizdey köp oşantet. Balamatını sizin atınıza koyayım da otam, başka da otam depçi. Adamdardın seni takva degeni hem, je buzuku degeni hem özgörtüp koyboysun. Senin kандай ekeningdi özün jakşı bilesin. Keremetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Balil insanu ala nafsihi basira. Adam özünü özü rasa jakşı bilet deydi. Adam özünü özü rasa jakşı bilet deydi. Şu qardan Allah ixlas üçün jakşı eken şuntu bizge meselelerde ayttat degen menen belkim bagımdatqa barбай konuda da uktap atkandırmın azır. Demek adam kimnin kандай ekendigini жүрөгүндө өзү билет дейт. Адамдардын мактаганы же жемелегени сени чөктүрүп бербесин, көптүрүп бербесин дейт. Демек, бардык нерседе Кудай менен эсептешишибиз керек экен, урматтуу жамаат. Мин хутуратул айши байна таа вал маасия. Эң опасный адам баласы үчүн о бет бу бетте жүргөн. Күнөө тарапта ham бар, сооп тарапта ham бар. Достор ажга жөнтө ажга ham келип коет, бияктан баргандан кийин нар жака ham барып коет. Аракта да башкада дагы. Абетке чейин имам, абеттен кийин имам. Эң жаманы күнөө менен сооптун ортосунда ойногон. О бет бу бетке секирген. Ото менен бутоодун чөбүн эңсеген теке ачык өлөт дейт. Онусунан жейимде ок өтөт, мунусунан жейимде бук өтөт, ортодо ачык өлөт. Экөөнөн ham жей албай. Талтайганда ото менен мутан демек, урматтуу аталар, апалар, эмне үчүн десе, күнөө менен сооптун ортосунда ойногондо сен билбейсиң жаның кайсы жерде чыгаарын дейт. Эми күнөө тарап өткөндө жаның чыгып кетсе, ошол боюнча кеттиң тозокко. Бүгүн өзгөчө сиздер мана ушул жерде өлүп калсак дагы, башка болсок дагы биз азыр ибадат тараптабыз.
Ушул жерде жаныбыз чыгып кетсе бул жакшы. Тооба кылып, Кудайдан кечирим сурап, таваф Байтуллада жүрөбүз. Бирок эртең Кыргызстанга баргандан кийин башкадан, дискотекада, башкада бийлеп атканда, эгер кокус бирдеме боло турган болсо, анда акыбал чатак. Ошонун үчүн ажене, ажата болдуңуздар, эртең бардыгы бизде өзгөчө элдерибиздин ихласы жакшы, барганда колуңарды кармайт, кийимиңерди кармайт, жуксун, Алланын үйүнө барып келди, ушу ыйык жерде жүрүп келди деп. Бардык жерде дуаны сиздерге берет, ажыга барып келген ушу киши дуа кылсын деп туруп. Эми ошого татыктуу болуп жүрүш керек. Анан ажыдан барып алып, ибадаттын кабыл болгонда бир белгиси, бай интернетте бир эже айтып жүрөт. Ибадаттын кабыл болгондо бул жоолук менен, сакал менен белгиленбейт экен. Ибадаттын кабыл болгону бул жүрөгүң жумшарса дейт. Туура жүрөктүн жумшарганы менен билинет, бирок ошол эле учурда тышкы көрүнүш дагы керек. Ал өзгө жол издеп атат. Эртең барып ошко барып жоолук тыргытып берип, ишин уланта берет дагы бир бала десе, мен зато жүрөгүм өзгөрүп келген депчи. Эгер сен тышкы көрүнүшүң мусулманча көрсөтпөй аткандан кийин ал ички көрүнүшүңдү пышырып же. Тышкы көрүнүшүңдү мусулмандардыкындай кыл, жоолугуңду салын, орон, намазыңда бекем бол, анан жүрөгүңдү Кудай менен эсептеше бер. Жүрөгүм таза деп алып, мен үйкө мен жүргөн болбойт. Өзгөчө мына жаңы жоолук салынган эжелер бар бизде дагы, ошону эсеп көңүл буруңуздар. Туура жүрөк менен эсептеш керек, бирок шарият талап кылган нерселерди кылып койгондон кийин. Сырткы көрүнүштү ордуна келтирип коюп, анан ички көрүнүштү келтириш керек. Сахабалар мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң чоң жихаттан кайтканда, бүгүн биз кичинекей жихаттан чоң жихатка кайттык дейт. Сахабалар таң калып, я Расулалла, мындан ары эч ким биз менен согушпайт дейт. Дүйнөнү багындырдык дейт. Мындан чоң кандай согуш бар дейт. Не деген күчтүү армия, Рим, Перс империяларын талкаладык дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул эми ар кимдин өзүнүн жүрөгү менен эсептешүү дейт. Нафс менен күрөшүү дейт. Ар ким өзү менен өзү күрөшүүсү бул чоң жихат экен. Бул башка бир аскер менен урушканга караганда. Ифалу таата ихласан ла тахаллусан. Ибадатты урматтуу аталар, апалар, берилип кылалы, кутулуш үчүн эмес. Түшүнүңүздөрбү? Айыптап кылып коеюн, анан болду, кетем эртең эмес. Ихлас менен кылыш керек, кутулуш үчүн эмес. Ва раббука субханаху ганиюн анха ва ла тажал хамука хуббун нас. Кээде проблемаңыздар адамдарды сүйдүрүү, адамдарга жакшы көрүнүү болбосун. Фаннасу кулубухум мутакаллиба, адамдардын жүрөгү өзгөрүп турат. Бүгүн бул аксакал мен ажыга келип башка жакшы көргөнү менен эртең ошол аксакалам болбогор экен деп жаман көрүп калышы мүмкүн. Адамдарга жакшы көрүнөм деген проблема болбосун сенде. Фаннас кулубухум мутакаллиба, адамдардын жүрөгү не болот экен? Ойноп турат. Бүгүн жакшы көргөн болсо, фаннас кулубухум мутакаллиба, кад тухиббука алям ва такрахука гадан. Бүгүн жакшы көргөндө эртең жаман көрүп калышы мүмкүн. Валякун хаммук кайфа юхиббука раббун нас фа иннаху ин ахаббака жаала афидатан нас тухиббук. Сенин проблемаң, сенин гамың канткенде Кудай сүйөт деген нерсе болсун. Эгер Кудай сүйсө, адамдарды сени өзү эле сүйдүрүп коет. Сен адамдарды сүйдүрөм деп ора болбо. Кудайды сүйдүр, Кудай сүйө турган болсо, о менин периштелерим, мен пала атакулду сүйөмүн. Андыктан атакулду силер дагы сүйгүлө дейт. Бүтүндөй периштелер сүйүп калат, анан адамдар дагы сүйүп калат дейт. Демек, Аллахтын сүйүүсүнө жете турган болсок, адамдардын сүйүүсү мына ошондо дейт. Фал харам япка хараман хатта валау кана ал-жамию яфалуху. Элдин бардыгы кысаям, арам бойдон бала берет. Дамылап, кошуналар ажыга барып келип, кийин жолугун чечип койгондор бар. Эч нерсе болсо керек. Ажыдан келип эле дагы эле базарда жалган сүйлөп жүрөт. Ажыдан келип өткөндө сөгүндү же ичип алганын көрдүм дегендер бар. Кудай сактасын. Ибадаттын кабыл болбогонун белгиси ушул жерден оңолуп баргандан кийин кайра наркы жолго кайтып кеткен. Түшүндүңүздөрбү? Эми мындан ары ушу барып эртең мечит жолунда, жоолукта, иманда, Кур'анда бекем болгон болсоңуз, умранын кабыл болгонун белгиси ошол. Умранын кабыл болгонун белгиси мындан ары Кудайым буйрса, ичпестен, чекпестен, жаман адаттардан кутулган болсоңуз, ушул ибадаттын кабыл болгону. Ла татаназал ан мабдаик фасауфа тухасаб вагдак. Адамдардын көп күнөөлөрдү кылып аткан сен азгырып койбосун. Паланча айым кылып аткан, пустанча айым кылып аткан деп. Эртең барып жалгыз жооп бересиң. Истаким кама умирта ла кама рагиб. Өзүң каалагандай эмес. Кудай талап кылгандай болуп өзгөр. Кудай талап кылгандай болуп түз жүр. Ижали нафсика хабиатан ва сарирatan ла я'ламуха иллаллах. Кудай гана биле турган өзүң секретный ибадаттарды эми арттыр. Факама анна зунубал халават мухлика факазалика хасанатул халават мунжиа. Эч ким көрбөгөндө кылган күнөөлөр сени тозокко тыккан сыяктуу эле, эч кимге көргөзбөй жашыруун кылган сооп иштер бейишке да калып кирет. Түшүндүңүздөрбү? Секрет, көрбөй калды, башка кылбай калды деп туруп, эч ким жок жерде кээ бир күнөө иштерди кылып койгондор, бүгүн көпчүлүгү Кудайдан эмес, камерадан коркуп калды. Бүгүн кээде арызданганда, башка кылганда да өткөндө бирөө жазып коюптур. Илгери бир проблемаң болсо, сотко, прокурорго арызданат элең, азыр жанакы камерасы барларга арызданып калды депчи. Адамдар Кудайдан эмес,
камерадан коркуп калган заман болду. Лакад радиаллаху анил муъминина из юбайюнека тахта шажара. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда дарактын астында сага уада берген, сага кол берген сахабалардан разы болду дейт. Бул пайгамбар менен келишим түзгөндө алгачкы мадиналыктар келип, дарактын астында келишим болгон. Фала тушгилукал амакинул фариха фа ин азаму муътамират ат-тарих кана тахта шажара. Бүгүн сен олтурган креслоң, мансабың машырлантып, азгырып, адамдарга зулум кылууга түртүп койбосун. Ислам тарыхындагы эң чоң келишим сеникиндей 7 кабат үйдө эмес, балким дарактын түбүндө болгон дейт. Эртең ошол биринчи ислам келишими болгон, Худайбек келишим болгон, дарактын түбүнө Кудай буйрса биз сиздерди алып барабыз. Жидда сапарына баратканда. Фаллаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллах билет, силер көп нерсени билбейсиңер дейт. Кана салаф салих ятавасауна би салас калимат. Мурда өткөн алымдар 3 сөз менен адамдарга осият айтышкан. Ушул 3 сөздү эстеп калыңыздар. Вузинат бизахаб ларажахат бихи. Эгер алтын менен таразага койсоң, алтындан да оор болгон 3 кеңеш айткан экен. Мен аслаха ма байнаху ва байналлах, аслаха Аллаху ма байнаху ва байнан нас. Ким Аллах менен өзүнүн ортосунда мамилесин оңдосо, Аллах анын адамдар менен болгон мамилесин оңдойт дептир. Биринчиси. Аллах менен мамилени оңдосоңуз, адамдар менен мамилеңизди Аллах оңдоп коет экен. Экинчиси, мен аслаха сарирата, кимде ким ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, аслаха Аллаху аланията, тышкы дүйнөсүн Аллах Таала оңдоп коет дейт. Түшүнүңүздөр? Кеде жүрөгүң таза, жүрөгүң таза болсо жоолук салың. Жүрөгүң таза болсо намазда бекем бол. Жүрөгүң таза болсо эми 5 намазга катта. Жүрөгүң таза деп коюп жүрө бербе. Кимдин жүрөгү таза болсо, ал тышкы келбетине көрүнөт дейт. Man yahtamma bi amri ahirati kafahu Allah bi amri dunyahu wa ahirati. Kimde kim ahiret gamı menen alek bola turgan bolsa, dünya problemasına jana ahiret problemasına Allah жетиштүү болот дейт. Бардыгыбыздын проблема көйгөйүбүз канткенде эртең кабырым нурдуу болот, канткенде Аллах разы болот, канткенде кабырым 5 бакчасына 1 бакча болот деп ошого аракет кылышыбыз керек экен. Ашат анваул хасара ан такуна al-jannatu ardu as-samawati wal-ard wa la yujad laka makanun fiha. Эң чоң өкүнүч угуңуздар. Эртең дамла дагы бир 3-4 күн жүргөнүбүздө Меккага болгон сагынычым таркай элек башка деп кемир өкүнөт самолетте кетип атканда. Бул өкүнүч эмес. Эң чоң өкүнүч кенендиги асман менен жердей болгон жаннатта сага бир ордун табылбай калуусу дейт. Кенендиги кандай экен? Асман жердей болгон бейиште сага бир местан табылбай калганы. Ихтанимул хаята фи хазадук. Жашооңду туура пайдалан. Жашооң сенин бүгүн мүмкүнчүлүгүң. Ва якулу Хузайфа ибн Яман, "Iyyakum wa khushu'un nifaq." Экижүздүүлүктөн сактангыла, корккула. Qal wa ma khushu'un nifaq? Qal an tara al-jasada khashiyan wal qalbu laysa bi khashi'. Хузайфа айтат, экижүздүүлүктүн коркунучунан корккула дейт. Ал эмне болгон коркунуч десе, сырткы келбетинде өтө таква болуп көрүнөсүң дагы, бирок жүрөгүң былк этип койбойт дейт. Намазга башкага барат, бирок келип туруп, эчим көрбөгөн жерде жалганды сүйлөп коет, алдап коет, күнөө кылып коет. Өзүнчө дайым кебирөлөр бар. Пешинден калбайт, жумадан калбайт, а багымдатка жизнь турган эмес. Ушул апасты дейт. Адамдардын көзүнчө жакшы адам болуп көрүнүп, анан жүрөгүң жакшылардан эмес дейт. Ал-ихласу лиллахи фил ибада. Ибадатта ихласман болуу бул. Sayyidina Umar radıyallahu teala anhu qal, al aytat, "Ta'ahad qalbak." Жүрөгүңдү байкап көрчү дейт. Түшүндүңүздөрбү? Кеде? Мына азыр бердем, эртең багымдатка кеттик, тахажутка кеттик деп атабыз. Эртең мына орозо кармайбыз деп атабыз. Ушу мен тургузбай эле койсо, же багымда орозого уктап калсак жакшы болот, туткун көбөйтат. Деп анан иланжы жок бирөө тургузгандык үчүн туткан болсоңуз болбойт. Hazreti Umar aytat, ibadatta ta'ahad qalbak. Жүрөгүңдү байкап көр дейт. Жүрөгүң менен эсептеш дейт. Lahis hazal amal maza turid bihi. Жүрөгүң ошол кылып аткан иште нени максат кылып атат, ошону бир эстеп көр. Таразага салып көр. Mal khawatiru lati ta'tiha wa anta ta'maluhu. Кылып атканда жүрөгүңдөн нелер өтүп атат, мында элестет. Жакшы болду, көрүп койду адамдар, бүгүн жакшы сабакка жакшы катышып койдум, биринчи катарда Шумкардамлага көрүнүп койдум. Берили угуп койдум деп атасызбы же, көп нерсени үйрөнүп алдым, мен ушинтип ибадат кылышым керек экен деп, башка жүрөгүңдөн нелер өтүп атат, ошону эстеп тур. Qattaqulu la adri. Naqulu laka innaka tadri. Desem kebiröңөр, мен жүрөгүмдөн эч нерсе байкалбайт дамыла. Сиз албай атам, бу кандай болду экен десеңер, мен айтам силерге дейт. Сен тууралуу акыйкат
Keremetli Kur'an'da Allah Teala Kıyamet Suresi'nin 14-15 ayetinde balil insan ve la nafsihi basira. İnsan özünü özü rasa jakşı bilet deydi. Ötet deydi. Özümçelek küçükene sır berbey damlaş men bayqab aytam da ıhlas menle kılıtan bir ibadat je kanday ekene жүрөгүмдөн сезилбей атат деп кээ бирөөлөр айтат дейт. Бизче айтканда бөөштөнөт билмемиш болот дейт. Билесин тирик дейт. Аллах Таала керемети Кур'анда адам өзүн өзү раса жакшы билет дейт. Балил инсан ва ла нафсиhi basira. İnneke tadri limaza ta'mal hazal amal. Sen bilesin bunu ne için kılıp atkanыңды. Ma dawafilati wara hazal amal. Bunu kılganыңdan keyin артында sana кандай нерселер бар экенин дагы билесин. А шефке көрүнүп койдум, мен кулак азап повышение алам дейсин. А жакшы болду, камерага түшүп калыппын дейсин. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kimde kim Kudayga jolugup erteң бейиштиктерден болууну кааласа, Kuday üçün kılgan soğup işinde hiç kimdi şerik kılbasın deydi. Şef görüp kalsa eken, kameraga düşüp kalsam eken deyip ümit kılbasın deydi. Kaf suresi 110. ayet. La yaptaki bi hadihil ibadete sum'atun ve la muzhiran ve la madihan ve la sana'an ve la takdiran deydi. Sen deydi uşul ibadetinden atak danktı, adamlarga körünüdü, maktoo barakça alığını, sıylık alığını maksat kılba deydi. Ve fi hadisil kudsi ahar, başka bir hadisi kudside Allah Teala aytat, kimde kim menen başkaga maktanış üçün ibadat kılgan bolsa. Liman ashraka fi amalin, kim bir ibadatta manga şerik koşa turgan bolsa, huz ajraka mimmen amilta lahu. Bugün kede aga körünüp koyun, buga körünüp koyun dep soğuk iş kılgan bolsanız, kıyamatda Allah Teala sen şumkarga körünüş üçün kılgasın, bar şumkardan soğuğunu alıp al deydi eкен. Kim üçün kılgan bolsan, oşonun soğuğunu alıp al dep aytat deydi. Qala celle ve ala eyyuhellezine amanu ya eyyuhellezine amanu la taqrabus salata ve antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O iman keltirgenler, masawalыңарда namazga jolop ogula, emne деп айтып atkanыңарды bilgenge çeyin deydi. Bul İslam tarihinde arak aram bol ele uçurda düşkön ayet. Düşündünüzler mi? Arak içsen bola öğret, bırak masawalına namaz okusaң ele oldu. Kuftandan keyin bastırıp jatып olasın, bağımdatқа turып bara öğresin. Arak 3 etap menen aram bolungan. Mına oşol ne boldu? Kur'an okup atıp adaşıp ketkendiginen mas bolup ne dep aytkanын bilbey kalgandaydan Allah Taala aytat. İçe bergile bирок namaz учурунда içpегиле dep aytat. A bирок кийин mutlak aram kılgan. Ana bar eken debegizler. Jana Atambayev şunu aytkan. Jana 100 gram içse bolot, аны молдекелер жашырат деп кайсы жылы бир кит болбоду президент маалында. Ал туура эле айткан, бирок ал өкүм өчкөн. Действительно arak içse болот эле, бирок кийин бул болбой калганын билбейт ал киши. Жана жарымга чейин билет экен да, наркы бетке өткөн эмес экен. Берки бетти эле айткан. Туура эле айткан берки бетти. Балким же өзүнө керектүү жерин айткан, ооба. А бирок туурасы не? Мына ошол арак кийин арам болгон. Бирок урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала Кур'анда эмне деп атат? Масавалыңарда намазга жолоп огула дейт. Бүгүн биздин замандаштар, мекендештер намаз мас эмес. Мас эмес дегенде арак менен мас эмес. Алявм нахну ласна бис-сукара bil-хамр. Ласна сукара bil-хамр. Biz arak menen mas emespiz. Lakin nahnu sukara bi dunya ve şahvatiha. Dünya jana dünyanın kızıkçılarlıkları menen maspız. Ve malazzatiha, dünyadaki janakı ne? Jırgan nerseler menen maspız. Hatta la yadri al-muslim ve huve yusalli ma yaqul ve ma yaqra. Musulman adam namaz okup atkanda kaysıl ayatda okudu, kançançı reketke keldi bilbey kalat. Kedama namaz okup atkanda şu haramda tur, kavanjanda turup bekarsang, kebirler otur öğret. Turganlık ne? Turup ketet. Kançançı reketke barganı bilbey kalat. Bugün biz araka mas emespiz. Mına oşol emne? Dünyaga maspız, dünyanın kızıkçılığına maspız. Ayıldı oylayısın, malыңды oylayısın, koyuңды oylayısın, biznesingdi oylayısın. Kudayдын kudreti namaz okup atıp imam adaşıp ketip, bizdin zamanda olgan neme. Adaşıp ketip anan 3 rekat okuduk, 4 rekat okuduk bolsa jamaat 2'ye bölünüptür. Damla 3 rekat boldu, 3 rekat boldu deptir jarımı. Jarımı 4 rekat boldu, 4 rekat boldu deptir. Ya anda başından okuyubuz, anık bolbosa dese, ana birөөsü aytты, damla точно 3 boldu deptir. Ya kanti bildin garantiya 3 bolganын dese, men 4 dükkanım var ele. Birinci reket nesep kısağın kıldım. Ekinci nesep kısağın kıldım hayalımda, oylap. Üçüncü kıldım, 4'ke oçurt jetpey kaldı, demek 3 reket bolup kaldı deydi. Eldim bari tan kalıptı, bul takva eken, kança reket bolganын anık bilet eken dese, bul 3 magazin desep de bütün 4'üncüsü oçurt jetpey kaldı, demek 3 reket boldu deptir. Demek bugün biz arak menen mas emespiz. Belki dünya azgırıklar menen, telefon namaz okaz zona kep kaldı. Kim çaldı eken ha? Kim жазды екен? Дырың айтып вассауға неме чөт. Дырың айтып зона келет. Жанагы жолук срочный вызов болуп калды, башка болуп калды деп, ойдун баардыгы ошол жака кетет. Ушул нерсе туура эмес дейт. Я Раб,
An Abi Hurayra radıyallahu teala anhu anne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dakhalal mescide fadakhala raculun fasalla. Peygamberimiz geçe Medine'deki mescide girse arkasından bir kişi girdi namaz okudu. Summa jaa fasallama ala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme faqal. Peygamber'e gelip salam bergenden keyin Peygamberimiz aytdı. Namazını okup bitip gel jana kişi. Peygamber irji fasalli ka'annaka lam tusalli. Qaytar bar namaz oku, sen namaz okuganing yok dedi. Jana kişi qaytib bar dağı 2 rekat namaz okudu, dağı qaytib geldi. Peygamber dağı jana sözünü aytdı. Üçüncüsü de aytdı. Seni peygamber kılıp jönötken Allah menen kasam içip aytam. Allimni ya Resulallah ve la uhsin gayra. Men bundan başka namazды bilbeyim, үйröt dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer namaz okuyayım deyip turgan bolsaң anda Allah akbar dep turganda ne kılgın? Berilip okugun. Huşu-huzu menen okugun deydi. Rükü kılgan uçurda toğuk jan jegende jan jebesen balkim rüküde turgun. Bugün mana Makka Madina gördüңүздөр uzak turup atabыз. Uşul жерден namazı үйрөнүp кетели. Бирок ошол эле учурда жанакы адепсиздиктерди үйрөнүп ham кетпейли, а? Ala turgan nerseler var, albay turgan nerseler var. Bul жерден alıp kapka salıp kete turgan nerseler var. Şart musurga taşap ketip kala turgan nerseler var. Taltayıp köküröğün koyup atat. Amin dep kıykırıp atat. Namaz okubasaң başынан atlap ötüp atat. Bu nerselerin bari musurga taşap keteli. Biz oşol murda özübüz bilgen özü okunan namaz okuyuz. Bирок mına oşol namazı berilip okup atkany, imamdын kıraatı, uzak sajdada turgany, Cemaatin köptüğü uşul jakşı nerselerdi, jakşılarını alıp, cemen jagı ne kılalım? Taşlap keteli. Ya Resulallah, үйröt men muna başka namaz bilbeyim dediler. Saçpay namaz okugun dedi. Acaban, Peygamberimiz bu kişiye ne dedi? Barıp namazın kayıtı oku namaz okugan yok dedi. Acaban, fema ahvacu kasirun minen nas al-yawm an yaqulu lahu ba'da salati irji fasalli fa innaka lam tusalli deydi. Kanday gana ökünüştü deydi. Bugün dağı peygamber siyaktı namaz bitkenden keyin cemaat menen imam simam menen koşup turup kaytadan okugula bu namazыңар bolbodi dep aytsaң хуп жараша турган намаздар окулуп атат дейт. Peygamberimiz bu kişinin namazını 3 жолу kaytardı. Kaytarıp oku dep. Üçüncüsü de ya Resulallah үйröt men boğonum ele uşul dedi. Başka namaz bilbeyim dediler. Şaşpay okugun dedi. Rükün rüküdey bolsun dedi. Rüküden turganda bir tokta dedi. Kebireler var şu. Skorasına okuydu. Tez dedi. Bu kişi aytat. Bugün deydi. Kançalığa meşitke kirip deydi. Mikrofondan aytsaң хуп жарашат deydi. Cemaat namazыңар kaytarıp okugula peygamberin namazı bul emes dep deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallu kama ra'aytumuni usalli meni körüp turganыңардай namaz okugula deydiler. Peygamberдің namazı al uzun bolat ele. Ayşe ne özü aytat? Peygamber namazga turup deydi. Okuy beretile deydi. Men uktay beretilem. Keche barız peygamberga ravdaga kirip peygamberga salam berip çıktım Madinede. Oşol jerde jana peygamberimizin kabırı turgan bölmödө. Anan peygamber sajdaga kelgende men sekin putum tutele, putumdu tartatlem deydi. Peygamber sajda kılatile. Kayra peygamber ikinci reketke turup ketkende kayra putum sunukta öğretilem. 3 saat 4 saat uykum kanıp kalganda peygamber dağı sajdaga keletile deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem putu şişip ketkenге çeyin namaz okuydu. Ne kılıp? Berilip. Bizge okşap şart kuftan keyin kettik. Bamlatan keyin kettik. Biz nardan beri bütürüp bu avtobusda hem birin biri delip atabız. Lift'te hem talaş. Bu eskalator hem talaş. Oşol ne? İbadatı şaşpastan kılıp, namazdan keyin zikir kılıp, akırın probka boşogondo başkada. Avtobus her 5 minutda kelip atat. Birinci avtobusga batpay kalsanız keyingisine batasız. Birinci liftke çıka alбай kalsanız 5 minutdan keyin kayıp çöt keyingisine çıkasız. Röze şaşıp çıkıp şu komutada bir işler bütürüp öyle turganday. Tikede talaşabız, uşul jakşı emes. Aswa'un nas sirqatan allazi yasriqu min salatihi. Eng jama nuru bul namazdan urdagan nuru. Antkeni bul Kuday menen bolgon ibadattan urdap atat. Dünyalık nersede bir nerse uğurdasan, bul jakşı. Ne üçün? Uğurdagan nersiңден пайдаланасың. Namazdan uğurdagan nersiңден пайдалана албайсың. Наоборот, сени тозокко тыгат. Eң жаман ууру өз намазынан өзү уурдаган адам. Магазинге кирип аграбит этсең башка кылсаң, нан алып чыксаң, аны жейсиң, пайдаң болот дейт. Намаздан уурдаганда бул тек гана зыян сени тозокко алып барат. Шоның үчүн намазды эмне кемчилдиксиз так аткарышыбыз керек. Урматтуу аталар, апалар, biz aldıda da Kudayım büyüsü 6 günümüz kaldı. İhlas jönünde köp sözlerdi ayttık. Bирок tilekке karşı бүтүрүп koyayım desem, bu yakta sabak бүткүдөй эмес. Көбүңүздөр чарчадыңыздар, умра кылып келгендер бар, таваф кылып келгендер бар. Ошого азыр бата кылып жыйынтыктайлы. Өзгөчө айтайын дегеним, эртең саар менен 7:30 bu яктан Макка саякатына чыгат экенбиз, автобуска. Ошол сыяктуу бүгүн азыр мен силерге жарыя кылам. Жамаат Багымдаттан кийин 7:30 автобус келет. Чыгыңыздар, Арафатка, Муздалифага барып, тарыхый жерлерди көрүп келебиз деп айтып атам. Ушул сыяктуу эртең жарыя кылам. Жамаат сумкаңарды алып түшкүлө, кеттик аэропортко деп. Ошондо дагы бар 2 рекат намаз окуп калсам экен, дагы бир таваф кылып калсам экен деп өкүнүп калбаңыздар.
Бүгін вакытты пайдаланып 5 вакыт Кабаның жанында тавафты күнүгө жок дегенде bir жолу, болбосо 2 жолу, 3 жолдан көп кылыңыздар. Аялдарга өзгөчө Каба ошо биринчи этажга уруксат берилип атат, көп таваф кылыңыздар. Эркектер дагы ошо экинчи этаждан кылсаңыздар деле эч нерсе болбойт. Болбосо ихрам кийип барып ошо биринчи этажга кылып атасыздар, Ошол бул жердеги эң сооптуу амал бул таваф. Орозону Кыргызстанга барып тутуп койсок болот. Намазды Кыргызстанга барып окусак болот. Бирок Кабаны болбойт. Холодильникке кара материал жабып алып айлансак өтпөйт ал. Түшүнүңүздөрбү? Таваф ушул жерде болот. Бул жердеги эң сиздер баса белгилеп аткара турган амал ошол зикир менен кара ташты кайта айлана берүү. Айланганда 7 жол айланасыздар. 7 жолкусу 2 рекат намаз сыяктуу бир комплект. Түшүнүңүздөрбү? 7 жолку тавафыңыз 2 рекат намаз сыяктуу бир комплект болот. 3 жол айланып коюп таваф кылдым дебең. Бирок ортодо дарат сынып калат же намаз башталып калат го. Токтотуп коюп, чыгып дарат алып келип же асырды окуп алып туруп, кайра 4-үчүсүн ошо улап кете бересиз. Пауза. Токтотуп ошо жерден кайра улап кете бересиз. Бирок ошол эмне 7 жолкуңуз бир тавафка жүрөт. Ошон бир баштаганда 7 жолун бүтүрүп коюш керек. Чарчап калып бүтпөй калган болсо, эртеси күн барып 2 жол айланып бүтүрүп коюң. Түшүнүңүздөр, ошо 7-өсү 2 рекат намаз сыяктуу бир комплект болот. Сиздерден сураныч мына ошол өзгөчө зикирге, анан мына 4-чү дүйшөмбү күндөрү орозого көңүл буруңуздар. Bir күндүк орозо 100 миңдик орозого жүрөт, ошондой нерселерге аяр мамиле жасайлы дагы. Анан көпчүлүк адамдар сурап атат, мына биздин Ихлас, дамла, баяк арзан базарга качан апарасың? Кызыл деңизге качан апарасың деген суроолор түшүп атат биттектерден. Бирок мен ойлоймун, ушул суроолор эмес, балким дамла менин намазымды текшерип кой. Дамла менен кошо барып тавафымды бир карап койчу, окшошот окшошпойт абы. Машерден баштап атам, мына дуаларды айтып атам деген суроолор берилиш керек эле тилекке каршы. Качан бизди оптун базарга апарасың, балама тасып алат элем, келиниме шаке калат элем, жолуга алат элем деген бирок эми ал нерсе дагы керек. Бирок мен айтайын дегеним бүгүнкү сабак мына ошол кетээрден мурда, өкүнөөрдөн мурда, мындан ары ошол эмне ибадатка бекем бололу. Кээ бир секундтар бар. Алланын ыраазычылыгына жетиш үчүн бир өмүр ибадат кылганыбыз дагы жетпейт. Ихлас менен берилип, ыйлап, bir какой-то bir секундта кылган ибадатыбыз бар. Ошол ибадат түбөлүктүү Кудайдын рахматына, ыраазычылыгына жеткирет. Ошондуктан колдон келишинче моментти туура пайдаланганга аракет кылалы. Анан мына жолду билип калдыңыздар. Эми жол хажы башчы керек эмес. Эртең саякаттардын аркы беркилерге өзүбүз алып барабыз. Бирок калган учурда ошол эмне автобусга чыгып башка кылып өзгөчө кеткенибизге 6 күн калды. Өзүңүздөргө өзүңүздөр сөз бериңиздер. Ошол 6 күн тахажжудту калтырбайлы. Тахажжудка барганча багымда окуп келиңиздер. Багымдатан кийин келип уктаңыздар. 11ге чейин. 11де туруп алып пешинге барып, ошол боюнча уктандан кийин келиңиздер. Ошол нерселерди өзгөчө эске алыңыздар. Эртең кеткенден кийин Кыргызстанга баргандан кийин дем але беребиз. Кээде чарчадым башка кылдым дегенмен, уктандан кийин келип демалсак деле демалганыбыз демалып калып атабыз. Багымдатан кийин келип демалсак, уйку нормальный эле болуп атат. Курсак нормальный эле болуп атат. Демек, эми тавафтарда нормальный болуш керек. Биринчи очурутта ибадат, анан кийин тамак болуш керек. Ошоның үчүн кафе издеп, подарка издеп жүрө бербестен, ошол Кабанын айланасында көрсөтүп койдук негизги жерди. Ошол жерде көбүрөөк болуңуздар. Сиздер алам деген жоолук, таспи, жайнамаз Кыргызстанда ham толтура. Ишенбесеңер эртең алып барам, аласыңар, Made in China деп жазып койгон. Аныкы деле Кытайдан келген. Бул арабтар өздөрү ушундай бир өнүгүп чыгарып берген нерсеси жок. Бизден айырмасы жок булардын. Минип аткан машинасы көрүп атасыздар, японский, корейский. Гилем, жайнамаз, таспи бардыгы Made in China. Көтөрүп аткан телефон ушу биздин эле телефондор, Samsung, iPhone. Өздөрүнөн эч нерсе чыкпайт. Макка Майданадан алып кете турган нерсе эң негизгиси ошол курма менен замзам суу, анан жакшы адеп ахлак. Мурдакы жаман адеп ахлакты таштап өзгөрүп кетүү. Ушул нерселерди камдаңыздар. Адеп ахлакты камдаңыздар, кулк мүнөздү камдаңыздар. Подарканы Кудайым буйрса базарга барып алабыз. Аллах Таала разы болсун. Ибадатта бекем болуңуздар. Группа аябай жакшы иштеп атат. Комнатада жаш жалаңдар бар. Кампирлердин телефону иштебей калып аткан болсо карап иштетип, балдарына сүрөт-мүрөтүн жөнөтүп туруңуздар. Кыжалат болбосун. Каарыган атасын жөнөткөн, апасын жөнөткөн. Бул биринчи маселе. Экинчиден жарыяларды угузуп туруңуздар комнатага. Болду, биз уктук. Биздин комната мына 705 түшүп баратабыз. Мен өзүм комнатамдагы кампирлерди алып түшүп баратам деп жашыраак эжелер, апалар ушуну сиз жардамдашыңыздар. Калар ошо чалдар жетелеп түшүңүздөр. Жүрүң, 7:30га түшүшүбүз керек экен. Сиздин басаңыз иштебей калды окшойт деп окугандар, билгендер комнатага айтыңыздар. Жана дагы айттык, бир сумка Кабада свети биздикинде экен, жазуусун көрө албай калыптыр, бирок абыз жоголуптур. Ошо бүгүн азыр чыгыңардагы комнатада сумкалар тактап койгула. Сумканы мусорго аргытып, телефону менен паспортуну тиги милиция чонтойго сап коюптур. Эгер биздин жамааттын ичинен корккон жерибиз сумканы свети биздикиде экен, жазуун көргөн эмес. Илайым башканы кубасын. Бирок биздики болгон болсо да иншалла ошо милициядан бар таап алып алышыбыз керек, ошону тактап коюңуздар. Паспорту жоктор кете албай шеттен маккалык болуп калып кетет пайгамбардын жанында. Калып кеткен жакшы уже? Калып кеткен ham жакшы.
Endi balachalarni chaqa sagınganlar ele bolbosa, kampirlarni sagıngan çalдар ele ketkisi kelbese, atak bete kalıp ketken hem jakşı ele biroq. Biroq janakı özüňe sak bol, koşnany uru tutpa deyip bete uru jok. Oşonda özüňizler ehtiyat bolup tıngırak bolunuzlar, suranıç, anan ibadatga beken bolunuzlar. Allah ibadatınızlardı kabul kılsın. Kudayım buyursa, sak salamat, eş nersenizi jogotbosun, aman esen, günöөлөрү keçirilgen, ibadatları kabul bolgon, Kudayдын razıçılığına eye olup, beşlik insanlardan bolup, üy büle bala çakaga eseneme barganda Allah Teala nasip kılsın. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme teqabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Allah'ım özüňnün üýüňe kelip, tawaf kılıp, ibadat kılıp, peygamber жүрgөн жерlerde жүрüp, mına uşul ibadat atkaratабыз. Allah Teala uşul jerde özüň mingdegen sahabalardan, peygamberimizden razı olup, beş menen sүйүнчүлөгөсүn. Oşolordun kadamı kıtıygen jerge kadamlarыбызды koyup, oşolordun izine koyup basıp atабыз. Allah Teala bizdin dagı günöөлөрübüzdü geçirgin. Uşul jerde Allah'ım kançalagan sahabalar ötüp, beşlik bolgon bolsa, oşolor жүрgön jerge keldik. Oşolordun urmatına, özüňnün ululuğu menen Baytullah'ны ortaga koyup, peygamberdi ortaga koyup suranarыбыз. Allah'ım özüň meýerimdүүsүn, ırayımdүүsүn, rahmatyň, nazarың menen karap, barыбызды beşlik insanların katarına koşkun ya Rabbana Rabbul Alamin. Allah'ım bul atalarımdın, agalarımdın, üy bülelerine, bala çakalarına, ömürlerine, rızklarına berekeňdi bergin. Jaratkan Allah Taala bizdi adep ahlagыбызды kulk menen özüňizden dogon. Uşul jerdegi ibadatlar kabul bolgondordan kılgın. İbadatlardan kabul bolgon sebebinen öz rahmatyň, meýerimiň menen erteň özüňün astyna barganda özüň razı bolgon insanlar menen çoğu tirilip beşlik insanlarynyň katarına koşkun. Ve sallallahu taala ala hayri Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Jaratkan Allah Taala kançalagan insanlar bizdi mına uşul telefondan tez kabardan YouTube kanalından görüp komentar yazıp dua kılıp koyuңuzlar. Bizge de nasip kılsın dep atat. Mına uşul atalarыбыздын urmatına, uşul aja atalar, aja apalaryň urmaty menen Baytullah'da turup suraýbız. Oşol jalpy uşul Baytullah'a kelip ibadat kılууну niyet kılgan insanlarga ajılık umra ibadatına kelip Allah'ın konogu olup ibadat ötögende Allah Taala nasip kılsın. Aman bolуңузlar, bar bolуңузlar. Elibиz, jeribиz aman bolup tınçlıkta ömür keçireli. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Yaşayınızlar. Berin. Surası barlar bergile. Erteň avtobusdan geç kalmayın. Yok, yerler düşüyorsun. Az. Janakı